мурун сынган, кулактын парсанагы жарылган, баштарым жарылып тигилген. Үй бүлөгү зомбулуктун кесепетинен улам 54 адам өлтүргөнү катталган дейт. Булайым тааныйсызда? Мен интернетке чыгып кеттик го кече сенин эме боюнча. Фамилия аты жөнүңүз ким? Камбарова Замира. Дежурный эмнеге азыр кетип калды кайра келип туруп азыркы? Аксына ойлойм жерде кетип атабыз, жетебиз. Дежурный чыккан көрбөдүм. Дежурный чакырыңыз, анда өзү менен сүйлөшөлүчү. Бул иштер сиздерге жардам беребиз дейт. Эч кандай коркуунун кереги жок. Балдарыңыз өзүндө калат. Мына өзү башчысы айтып атат бул жерде. Ал тоодо турбайбы, сурак бербейли. Күйөөс. Тоодо? Жазып кетти. Бул жакта укук коргоо органдары тарабынан да аябай кеч реакция болуп атат, анан айыл өкмөттөр андан да кеч болот деп ойлонуп атабыз биз. Эгерде мен сиздерге тартылып интервью бере турган болсом, мен жолдошум өлтүрүп коет дейт. Aldanmağın çekini kaybalı bedenin Ayağ balgın ayağım ayağ degen bedenin Саламатсызбы? Дагы бир жолу. Бизге негизи буга чейин кайрылып жүргөнсүз. Кайрылууңузду биз жөн калтырбай кое алган жокпуз. Келдик. Бүгүнкү жагдайда негизи бул окуя качан болду эле? Бул окуя зордуп көрдүңүз? 19-май күнү болгон. 19-майда, 19-май күнү. 19-нан баштап мен больницада 10 күн жаттым. Күттүм келер экен десем келбеди. Анан кийин бул жака келдим мен. Тергөөчүлөргө өзүм келдим. Бири басып барган жок. Мага мындай кандай десем, кайдыгер карашты да. Аяка жүгүрдүм, бияка жүгүрдүм. Барбаган жерим калбады. Анан айла жок, анан журналисттерге кеттим да, немеге, Адылга бардым. Булар кайдыгер караган үчүн мен эми каяка барышымды билбей, ошо Адылга барып, анан ошо жерден анан элден жардам сурадым. Айтор акыйкатта издедим. Азыр ден соолугуңуз кандай, жакшыбы? Эмне болуп атат? Ден соолугум азыр башым ооруп атат. Башымда мына баланы көтөргөн сайын башым жанчылып калыптыр да. Башым ооруйт кадимкидей ысыктачы. Көп нерселерди унутуп калып атам. Жакшы лечение ала албадым. 7 күнгө 8 күн жаттым больницада. Жакшы караштыбы больницадан? Больницадан жакшы карашты. Эми томографияга түшүшүң керек деди да. Томографияга түшүшүң керек деди. Мына мурун сынган, кулактын парсанагы жарылган, баштарым жарылып тигилген, аяктагы баардык эмелер жазылган. Тергөөчүлөр кантип жеңил жаракат деп жазып койгон? Кандай түшүндүңүз аны? Анан экспертиза мен врачка Асанака айтсам, ошо экспертизанын жыйынтыгы менен барат тергөөгө деген. Анан кече тергөөчүгө мен айттым. Эже ушуга чейин эмнеге мындай болуп узартылып атат? Ол ана мени урган зөкүр колуңа эмне келди эле деп бантип грубый отношение кылып атышат. Ушинтип мени гап кылып жүрүшөт экен десем, сенин экспертизаңдын жыйынтыгына карап анан кийин биз эме кылабыз деди. Экспертизаң жеңил жарат деп жазып берип, эмне кылайын мен? Мыйзам чегинде мен неме кылам, иш алып барам. Эриң камалбайт деди. Биринчиден эриң камалбайт деди. Ошо кебетеңиз көрүп деле камалбайт деди. Ооба, ушул кебетем көрүп деле анан мен эмне кыларымды билбей, анда мен аяка жүгүрүп, бияка жүгүрүп эле, өзүм акчамы өзүмө жедирип эле
калп эле жүрөт экенмин да, анда мен ушул ойдон калып калат экенмин да деген ойдо прокуратурага келдим. Прокуратурага келсем ошонун эле сөзүн сүйлөштү. Анан мен сиздерге чалып кайрылдым да, сиздерге чалып аттым го. Анан эмне кыларымды билбей, анан сиздерге чалганы кезим. Өзүм буга чейин негизи уруш болуп жүргөн да. Болуп жүргөн. Башта эле уруш болуп жүргөн. Эң катуу токмок жегениңиз кайсы болду? Эң катуу токмок жегеним кошуналарым деле билет, мына айылдачы. Роса топ кылып башыма ушул убакка чейин келип только башка тээп жүргөн да. Только башыма көп удар жедим да мен. Буга чейин ушу башыма көп тебет да. Ушу башыма эле тебе берген да. Анан кечегиде анан бир дагы анан 2 жыл мурун дагы ушинтип башыма жеген. Анда дагы мен больницадан өткөндө кошуналарыма калтак жедим, ал менен мушташтым, бул менен мушташтым деп койгонуң деп мен ушинтип өзү алып келип, өзү ушинтип жүргөн. Эми Ушинтип кечирип акыры болбойт экенин түшүнбөйм, билдим да. тыянак чыкты да азыр, мында ойлондуңуз да. Ойлондум. Ушунча чыдаптырсыз. Ушунча чыдап. Жалпы канча жашадыңыз? 6 жыл. 6 жылда канча жол томок жедиңиз? Канча жол мында болжол менен? 5-6 жолу. 6-шы жолу да. Баары эле ошо келип эле ошо жоксулуктун айынан биз өзүбүз квартирада турабыз. Негизи мен биздин үйүбүз сатылып кеткен, үйүбүз бар эле, апам үй салган эле, апамдын үйү бар эле. Ошону сатып, укам мага 600 миң таштап кеткен. 600 миңди мен ана банкка салып койгон элем, Бакай банккачы. Депозит болуп көбөйө берсин, акчам өсө берсин, кийин чекпи же үйпү алам деп салып койгон жеримен ушуга тийгенде ушул алдырган да. Ал мен кандай болгон чакта дагы иштетсең ордуна коюп берем ошол акчаңы, мен эркекмин деп сөз берген. А боптур деп алып, мен буга машиналарды мингизип, каалагандай карматып, мен мындай эсептешкен эмесмин да. Анан барып болу акчам түгөндү, машинаям сатылды. Анан бул чек алып, бунун чеги ham сатылды, 100 миңге чеги сатылды. Анан ошентип бунун баары бул акчалар каяка кетип атат деген ой болду менде. Ушунча акча каяка кетти, эмнеге ушунча баракасы жок десек, жеп атабыз, ичип атабыз, көрсө бул апасына эле берип жүргөн экен да. Бунун апасына эле берип жүргөн экен. Аны мен кийин сезип калам. Күндө эле апасы бир күндө 99 жолу чала берет. Анан бир күн эле апасы келет дагы, апасы мынтип айтты: "Мен балам үйлөнбөш керек эле, бул катын албаш керек эле, мени багыш керек эле, мени караш керек эле" деп ушинтип калды. Анан мен эмнеге эле мынтип атат, эмне себептен мен өзүм түшүнбөй калдым да, эмнеге мындай болуп атат депчи. Анан баласына айттым, ушинтип апаң ушинтип айтып атат го дедим. Анан мен айттым, апаң ушинтип каршы чыгып атат, апаң да каршы тийбесин, кой тынч эле жашабай эле койлу дедим мен. Сен да мындай экөөбүз союз менен эле болойлу деп ошентсем, жок, апам жашай беле, мен жашаймын деп ушинтип өзүн заставить этип жашап келди да. Мен ур токмок алып, паска уруп, сен кимиң бар эле, сен жетим кызсың. Канча бир туугансыз? Бир туугандансызбы? Бир уул, бир кызбыз. Мен апам дагы атам да өтүп кеткен. Эки эле бир тууганбыз. Анан ушинтип ушул убакка чейин паска уруп келишти. Апасы дагы, өзү дагы үйүнө барып алып апасына мени кечке жамандайт экен, апасына жаман көрсөтүп бүттү, бир туугандарына жаман көрсөтүп бүттү. Ким жаманын, мен жаман болуп калды. Анан бул акыры мындай жашоо болбойт дедим, мен өзүм чечтим да. Болду, келбе, үйгө келбе десем, мен мына балдарым бар, мен балдарымды сагындым деп келип аткан. Буга чейин ар күнгө чалып, менин көзүмчө бандай тоготпостукка салып, мен айттым, андай экен мен специально эле келип алып, менин эркиме тийип атасыңбы? Кой, келбе, бар чыгып кет десем, ам чыкпай койду. Акыры ушинтип мен жанчып салды да. Анан мен баягы эми бул жерде мени жамандап чыгып атат десеңиз, барып алып бул ойнойт, буну мен кой багып, немесинде YouTube'да жүрөт. Буну мен бала чакамы багам деп кой бакканы келсе, мынтип антип не кылып атканын мен каяктан билейин деп, мына үстүдө Кудай турат, мына жерде элдин баары билет. Мен базарда эмне иш болсо ушу эки колуну коляскага судуруп алып багып жүрдүм, газбада сатып жүрдүм, продавец болуп жүрдүм.
бир-бирлерди алып келип сатып, ушинтип эле тиричилик кылып келейткам. Анан ушуга тоскоолдук кылып эле келип эле күн көрсөтпөй эле ар баланы айтып, анан кечеги ошентип сүйлөгөн, кечеги сүйлөгөндөр баардыгы жалган да. Мага жала жаап атат да. Бул эркек болсо өзү уялыш керек эле интернетке чыгыштанчы. Өзү уялыш керек эле да. Мен 600 000 акча, оңой акчабы? Мен ошого бир комната үй алып алсам болот эле го. Азыр мени жаманатты кылып бул. Мени жаманатты кылып койду да. Мына караң эми элдин баарына мени жаман көрсөтүп койду. Мен ошол акчага мен үй алып алсам болот эле да, бир комната үй келет эле да жөн эле. Бизде маселе мындай да. Сиз эмне болгон күндө дагычы аны сиз билесиз, анан Кудай билет да. Көрүүчүлөр мындай угуп өздөрүн басым берет. Биздин маселе мындай. Аял кандай болсун, бирок эркектин колу көтөрүлбөш керек деген маселе. Бул жерде зордук сомдукка кабылбаш керек. Анткени эркек дагы аялдан төрөлөт да, энебиз аял. Эми сиздин ордуңузга деле анын апасы деле, ал Зөкүрдүн апасы деле аял да. Ооба да, анан ол апасы эми аял, мисалы аялда болгон мына сый урмат ушул экен да. Анан сизге келген себеби дагы ушул коомчулукта мен таң калган, сиз менен да бирөө келиптир жаначы. Туурабы? Ал дагы зомбулук көрүп келет. Бирок урматтуу көрүүчүлөр кол салам деди. Анан мен айттым деп айтып атыптыр. Мен да кыйналып жүрөм, бирок эгерде мен сиздерге тартылып интервью бере турган болсом, мен жолдошум өлтүрүп коет дейт. Бул ачык эле айтты бизгечи. Мен аябай таң калдым. Демек биздин коомдо азыркы учурда ушул зомбулук көргөн айымдар аябай толтура экен. Бул нерсеге биз чек коюшубуз керек. Буну азыркы учурда азыр киребиз. Тергөөчү эмне дейт, маалымат алып, сиздерге колдон келген жардамыбызды беребиз. Сарсан болбоңуз. Анан биз видеого сиздин эм-банкыңызды чыгарып койсок болобу? Болот. Сизден эл журттан жардам берели дегендер, биздин кыргызымдын март жигиттери, айымдары бар. Балким жардам берем дегендер болсо өзүңүзгө байланышып, чалып жардам беришет да. Эми эм-банк номериңи койсоңуздар болот. Анан мен ушул жерден бир нерсе айткым келди да. Бага эрге тиесиңби? Анан мен баламы алып берейин дедим эле, үй-жайыбыз бар деп ушинтип чалып мени ар жактан ар бала кылып атышат да. Мен эрге тийбейм. Мына эки баламды эптеп чоңойтуп алсам, мага только эле жардам керек. Ошол жагындагы айтып койсоңуздар, мен эрге тийбейм. Сиздин жолдошуңуздун телефон номери барбы жокпу сизде? Бар. Мага бере аласызбы, мен чалып сүйлөшүп берейин. Майли берейин. Азыр булар мына журналисттер кеткиче деди да. Булар да иш көп. Бул кирген да жок бул. Журналисттер кеткиче телефонун албай турду. Мындай жерде көп нерсе бар да. Мен ишенбей калдым. Бирок чындап иштегендер дагы бар экен. Чын дилинен иштеп багы Кудайдан корккондор бар экен. Аркылуу адам бар экен да. Азыр жолдошуңузга чалсак алган жок, биз маалымат катчынын байланыш номерин таптык. Чалып көрөлү. Улдош область. Саламатсызбы? Саламатсыз. Мен аты жөнүм Мунарбек, журналист пресс-экечиден. Биз кечээки резонанс боюнча бир айымдын жолдош тарабынан урук токмок алынган боюнча маалымат алалы дегенбиз. Сиз азыркы үнүңүз жазылууда бизде видеофиксацияга. Маалымат бере аласызбы? Айткыл боюнча сиз Зарина деген айымдын арызы боюнча жолдошу уруп сабаган тууралуу. Сиздерге атыңыз ким дедиңиз? Мунарбек. Биздин басма сөз кызматы бар, ошонун номерин берейин, ошо кеңири маалымат берет. Номерин бере аласызбы? Бере алам. Айтсаңыз. 180. Рахмат. Макул. Азыр кадимдей мына кара куштардын баштарын оруп да. Кичине ойлонуп эме болуп калат деп. Бирок азыр айтты го, жана өткөзүп берген тергөөчү жакшы карап беребиз, кыжалат болгон деди го. Мен ушуга ишендим да. Сөйттен кыжалат болбоңуз, биз өзүбүз карап беребиз. Өзүнүн мыйзам чегинде чарасын алат
камалбайт эмес, камалат деди го. Түшүндү. Маалымат качы алып айтат, бираздан кайрадан чалып көрөлү. Азыр болсо биз иши суулантабыз. Тергөөчү, мен келгенден баштап эле, мен больницада жаткандан баштап эле кайдыгер карап атат да мага. Бу жерде чындык жок болуп атат. Мага мен жарадар алган мен болсом, мага жакшы сүйлөгөнүн ордуна баягы зөкүрдүн сөзүн сүйлөп атат да. Саламатсыздарбы? Assalomu alaykum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Жарандар калал бөлмө. Кимдер жооп берет? Мен. Сизби? Сиз менен сүйлөшүп болобу? Ооба. Жүрүңүз. Келиңиз, бул жакка отурабыз. Келесizби? Мага. Ортасызбы? Менин аты жөнүм Мунарбек, прессадан. Бул айын таанышты, тааныбайсызбы? Интернетке чыгып кеттим. Видеосун көргөнсүз? Сиз качан кайрылдыңыз бул жака? Мен кече келдим, биринчи этаждагы баягы киргендеги эмеге кирдим да. Мына балага. Анан булар ошо бир эле сөздү сүйлөп атат да, баягы эменин сөзүн, тергөөчүнүн сөзүнчү, 22. Бул боюнча өзүңүз кандай комментарий бересиз? Мен бере албайм, маалыматым жок бул боюнча. Мына участковый чалып атат. Маалыматым жок дейсизби? Ооба. Кимден маалымат алсак болот? Жакшы. Бөлүмү бар, азыр келет, кызматка чакырып койдум. Чакырып койдуңузбу? Өз келет кимди? Алдым го. Кайда отасыз? Каяктасыз, Амиража? Өзгөндө прокуратурадамын. Прокуратурадасызбы? Баянда? Өзгөндө. Ооба. Ошо сиз издеп жүрөткөн эмне керек болуп атпайсызбы? Азыр барайын анда, кайердесиз прокуратура? Келе бариң. Өзгөндүн өзүндө, центрде. Ошо мен да Замиража, мен да центрде, мен эми баягында Беким Бечек ойноп, ушма ойноп. Ойлогой, эже мына күйөөңүздүн иши, ошо сиздин ишиңиз каралып атат, азыр ушума мен. Эмибе. Кечегиде колуңардан келген кылбал, мен акча алып алдым деп аттың эле го сен дагы. Эми кандай мен үстүмөн күлүп атасыңарбы, мазактап атасыңарбы, серьезный карабай атасыңар. Мен барбаган жерим калбады, путум калбады өзгөндө. Калтак жеген мен болсом, удар жеген мен болсом, мени ар бала кылып атасыңар силерчи. Жок, буту жолу түшөчү азыр, а? Кел. Прокуратурадасыз азыр. Ооба, кел. Ким бул? Участковый. Түшүндү. Assalomu alaykum. Саламатсыздар? Ахмат жакшы. Келиңиз, отуруңуз. Отуруңуз. Ким атыңыз? Азамат мырза. Менин аты жөнүм Мунарбек Имаров, журналист. Бул айым таанышты? Мен интернетке чыгып кеттик го кече сен эме боюнча. Фамилия аты жөнүңүз ким? Камарова Замира. Камарова Замира Жумалиевна 1988. Болду. Мен кече тергөөчү, мен ушуга чейин тергөөчү, мен тергеген жок, нормально терген. Канаттанбадым мен онун караганыначы. Хорошо, бул боюнча Мен айтайын. кече бияга кирдим эле. Бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 138 беренеси менен бул иш козголгон бүгүнкү күндө. Тергөө жүрүп атат азыр. Толук маалыматты тергөөдөн алсаңыз болот. Тергөө мага нормально жооп бербей атат, нормальный отношение кылбай атат. Ошонун сөзүн сүйлөп атат, баягы зөкүрдүн сөзүн сүйлөп, ошо жанын алып алдым да, менде видеолор бар. Азыр мен тактайын, кече кайсы күнү козголгон, 2-3 күн болду козголгон, тергөө иштери жүрүп атат. 2-3 күн эле болду. Сиз негизи качан түшкөнсүз? Бул материал Мен 19-на түшкүм. 19 майда. Чыгып кылмыш козголгон да. Экспертиза качан чыкты? Экспертиза чыкканына бир 6-7 күн болуп калды, 5-6 күн болуп калды да. Ошонун жыйынтыгы менен кылмыш козголгон бүгүнкү күндө. Өзгөнүн рейвинде ошоктон толук маалымат алсаңар болот. Экспертиза менин башым жанчылып, баштарым тигилип, мурдум сынып,
баардык жерим талкаланып турса эми жеңил жарат деп жазып коюптур. Анан кече тергөөчү айтты, тергөөчүгө айттым мен, мынягына эмне болот десем, эриң камалбайт деди. Эриң камалбайт. Себеп дегенде экспертизанын жыйынтыгы жеңил жарат болуп чыкты. Эжекенин видеосун көрдүңүз да? Жана канчалык сабагандыгын. Анан азыркы учурда күйөөсү сыртта эле жүрөт. Жөнөкөй жаран катары. Ооба, кадимкидей эле жүрөт. Сүрөттүү катары сурак берип жүрөт. Эми тергөөнүн эмеси менен ал чечилет маселе. Ал тоодо турбайбы сурак бербейли? Ким? Күйөөсү. Тоодо? Жаз бuyakta да. Мен тактайм азыр. Тактап бересизби? Түшүнүктүү. Сен алдың ким? Атышжан Мунарбек. Өзгөн Рибине кирсең, начальник тергөө бар. Кайсы жерде болуп калат өзү? Кийинки здание. Кийинки здание. Түшүнүктүү. Рахмат. Саламатсызбы? Аты-жөнүм Мунарбек. Журналист. Иш боюнча. Бул жакта айым келатат, кече резонанс жараткан иш боюнча бул жактын тергөөчүнүн башчысы менен жолугуп маек алып коелу дегенбиз. Азыркы учурда кандай тергөө иштери жүрөт? Иште күтүп турасың мен азыр. Айтып чыгасыз. Рахмат. Кыскача күтүп турасың. Бул биринчи эле жолу эмес да, 5-6 жолу ушундай болду да. Мен да уруп, сабап, токмоктоп, ушундай көгала сугула болуп келгем. Анан булар барып экспертизадан өтүп келиң дейт. Анан балдар менен бул убакыт болбой эле ушинтип анан кийин бул мынерде бир Ороз деген участковый бала бар эле. Анан Ороз келди дагы, ону чакырды, мени чакырды. Ака деди, мына балдарды ойлоң деди. Жакшына болуп жашагыла деп убеждение берди. Мындан кийин мындай болбосун, балдарды ойлоп атасызбы деп ошенткенде бул Ороз ортого түшүп, мына катыныңыздан кечирим сураңыз деп ошенткенде кечирим сурат менден, чөгөлөп кечирим сураган. Болду, мен экинчи андай кайталанбайт, андай кылбайм деп неме жазып берген андай. Ушунукачы, мен экинчи колум тийбейт деп Орозго, ошо балага. Анан ол айткан, дагы ушундай болуп келе турган болсоңуз өзүм алып кирем деген ол балачы. Ол участковый. Жыланын участковыйлы ал азыр которулуп кеттир башка жака. Ол бала жок азыр. Азыр башка участковый экен да. Анан кечегиде ошо кесем айтып атпайбы тергөөчү, сен ушуга чейин эмнеге ушунча кайрылыпсың, бардыгын мен козгоп атам, мен эме чукуп атам, сен ошол малдарда эмнеге ушундай жүгүрбөдүң эле? Эми бул иште да, бул иш дагы ушундай эле калып кетет деген ойдо ушундай кылып атышабы дейм да. Ушундай кайдыгер карап атышат да. Аз тактайбыз. Мен эмне кече себептен каралбагандыгы. Мен больницада жаттым, 10 күн күттүм, келет экен, менден кечирим сурайбы экен десем, тоготпой койду да баягы. Эмне деп коет? Жетим кыз бир бала баягы бир макал бар го. Бул жетим кыз бунун колуна эмне келет эле дегендей кылып кайдыгер карап атышат да кыскасы. Менин апам менен кызымны да ушундай 2013-жылы ушундай эле болуп жабылып кеткен да. Чындык жок эле жабылып кеткен. Онда жабык сот кылып эле жаап салышкан да. Бир эмес 2 адам өлгөн ошондой. 20 кете бул боюнча маалыматты ошол буларсыз ички иштер башкармалыгынын маалымат кызматы берет. Прокуратурадан сиздерге жөнөттү го. Жок, азыр дежурныйга берсем алар шытай. Дежурный эмне азыр кетип калды кайра келип туруп азыркы. Аксына ойлойм, эмне кетип атабыз, жетебиз. Дежурный чыккан көрбөдүм. Дежурный чакырыңыз, анда өзү менен сүйлөшөлүчү. Каяктан алыш керек, эмне кылыш керек? Болду. Assalomu alaykum. Men аты-жөнүм Мунарбек. Нөмөчү Адамбаев Мурат. Журналист. Сиздин кызматыңыз бул жерде? Нөмөчү. Нөмөчү. Бул айым тааныйсызбы? Бул боюнча биздин ички иштер Келиңиз, мындай четтек тура албай, жолду тоша албайлы. Бул жакта тергөөчүнүн башчысы барбы жокпу? бизге мындан алсаңыздар, Ош ички иштер башкармалыгына барсаңыздар, пресс-служба бар, ушул боюнча сиздерге кенен маалымат. Пресс-службабы? Тергөөчү бербейби маалымат? Жок, ошол жака айрылсаңыздар, биздин эмебиз жок да. Прокуратура бул жака жөнөттү го сиздерге, тергөөчүнүн башчысына жолуңуздар ошол жооп берет сизге деп. Сиздер айттым го түшүндүрүп. Прессага барсаңыздар, ошол областтык ички иштер башкармалыгына. Ошол жактан кенен сиздерге маалымат берет. Сиздин кандай маалыматыңыз бар айым боюнча? Ошол жактан сурасаңыздар берет. Кайсы эмеден келдиңиздер сиздер? Чек долбоор. Ушуну алыңыздар. Азыр Толук маалымат. тергөөчүнүн башчысы жокпу бул жакта? Азыр обед учурулуп калды, обед. Саат канчада бүтөт? Түшкү тамак. Саат 2. 2-де. 2 чейин буякта күтүп туралы, биз шаардан бери келдик бул жакачы. Атайын тергөөчүгө жолугалы ушул иш боюнча деп. Кайсы сайт бердиңиз? Чек долбоор, чек деп жазсаңызчы.
чакыр. Тергөөчүнүн номерин берейинби? Тергөөчү номерин бериңиз, чалайынчы. Мон тактыңызбы? Алло, саламатсызбы? Аты жөнүм Мунарбек, журналист чек болду. Замирешкен боюнча, жумушу боюнча кече күнү видео тарап жүрөт социалдык тармактардан. Бул эмне албай атат? Ушинтип чыкпайбы? Тергөөчү каякта бул азыр? Мына жазыда. Жазкомдо. Аякта болуп калат, кээде биякта болуп калат. Жанагы Абонент азыр бош эмес. боюнда бар деген эжеке ушулбу? Боюндары. Мамилеси ушундайбы? Ушундай Чүнкү тергөөчү коюп салды, алган жок. Акыркы 6 жылдын ичинде үй бүлөк зомбулуктун кесепетинен улам 54 адам өлтүргөнү катталган дейт. Эми биздин максат бүгүнкү чыгарылышта эмне? Ушул сөз түрдө 56 жараныбыз өлбөстөн баягы ооруну дагы оорубайлы деп алдын алабыз. Ошондуктан ушул зомбулукту дагы алдын алуу боюнча ушул айым сөз түрдө өлүп, анан резонанс жаратпай, ушуну алдын алып, ушул жерде тийиштүү органдарга кайрылып, ушу чара көрүп берүүсүн суранып атабыз. Андан сырткары 102 милициясы 112 кызматына чалсаңыздар болот дейт. 102ге кайрылып, өзгөн районуна мына арызына бериптир. Арадан 1 ай өттү, ушул сабаган күйөөсү азыркы учурда ачык деле жүрөт. Экспертизанын жыйынтыгы эми чыкты дейт. Эми мындай КБТ башын видеодон көрсөңүздөр канчалык деңгээлде сабаган, ушу эми мындай сөзүм жок бул жакта ишкерлерге, кызматкерлерге. Буну сөз түрдө жогорку бийликтегилер өзүнүн оюн бөлүшүп жардам берет деген ишеничтебиз. Бул аялды колгон зор зомбулук коомчулукта токтолуш керек. Саламатсыздарбы, уруксатпы? Элбек Султанбекович. Чыгыңыздар. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, жакшысызбы? Эсиңиз жакшы? Аты жөнүм Мунарбек, журналист. Келиңиз. Жерге отуруп турайын, Мен бияка отуруп тура берейин, Сиз менен көрүүчүлөр менен чогуу таанышалы. Аты жөнүңүз, биякта кызматыңыз? Менин атым Минашев Эдилбек. Башкармалык жетекчиси болом. Бул жакта башкармалык жетекчи. Бул айымды тааныйсыз, тааныбайсызбы? Тааныйм да. Тааныйсызбы? Акыркы учурда кабарларды көрүп атсаңыз керек, жаңылыктарды. Анан мындай зомбулук көргөн аялдарда сиздер тараптан кандай биринчи шарттар бар? Эмне кадамдар ташылат? Биз бул соцсетке чыкканда көрдүк, Замир эжекени. Соцсетке чыкканда көрүп, дароо эле бул эжени издеп, телефон байланышын, телефон номерин алдык. Мына өзүнө балдарды коргоо бөлүм башчысы сүйлөшүп атканда жанында турдум мен. Анан биз ал бул десек, Оштон квартира издеп жүрөм, бир тууган иним келген, деди, анан иниси ала калып телефонду. Кереги жок эч нерсенин жардамы, мен квартирага жайгаштырып кетем деди. Ал каяктан келип, каяка кетип билбедик. Андан кийин кирип мен мына рабочийден өзүм чыктым, Замира. Мен соцсетчилердин жетекчиси болом. Сизге неме кылайын десем, мага эч нерсенин кереги жок, мен квартирага жайгашып атам деди. Андан кийин бизде балдарды коргоо бөлүмүндө 6 кызматкер иштейт. Участкаларда айлык өкмөттөрдү бөлүп алганда 2ден айлык өкмөт, бизде 12 айлык өкмөт бир шаар бар, 2ден 3дөн бөлүп алышкан. Ошол кызматкер байланышып атты, тынбай. Бир жерге жайгаштырайлы, балдар бар, ал десе жок, мен Ошто элемин деп, андан соцсеттерден тынбай көрүп аттык. Бул жаңыланып, жолдош кайра чыгып атты, кайра өзү чыккан сайын. Анан биз бул балдарды кароо маселесин администрациянын алдындагы балдар иштери боюнча комиссияга жөнөттүк, протоколдор бар. Алып кирдим элиз. Ошо такыр бул эже менен байланышып, бул эжени алдыра албай аттык да. Анан мен бул жерден пасовиялардын баардыгын биз сразу эле караганда эле жайгаштырып, анан мындай аскан сулуу үй бүлө экени көрүнүп турат. Пасовияга кайрылган десек, пасовияга бизге кайрылган эмес экен. Пасовия бизге баягындай кайрылган жарандарга арызын карап, үй шартын текшерген чыгарып беребиз да. Ошолордун баардыгын иш алып барайлы десек, бул эже эле такыр өзү качып келбейт. Келе берин, мен тозуп аламын деп, сен тынбай байланышып атты сиз менен, туурабы? Анан бул эжени өзү менен таппай байланыша албай аттык эле. Азыр мына өзү келип калыптыр. Биз тараптан кандай социалдык коштоо жүргүзүлсө баарын карайбыз. Анан ошол эле күнү милициялардан кабар алсак, коргоо ордери берилген экен сизге.
ошону эле бул эже менен байланыштагы мен Оштомун. Силердин кызматыңарга кереги жок дегендей Жок, мен ийиним бар. мындай болду да, балдарды алып өткөн деген ойдо болдум. Ошодон коркуп туруп айткандай. Ошентип биз айттык, ал кызга айткан балдарды алып коет деп бирөөлөр айтып коюптур, ошондон келбей атыптыр. Эми балдарга бул энеси тарабынан зордук зомбулук көрсөтүлбөсө биз балдарды албайбыз да. Биз аны албайт элек, аны түшүн. Өзү айтып атат. Ошентип эле качып бизден кача берди да, муну таппай. Ага бирөөлөр айтып коюптур, соцсайчта чакыртат деп айткан окшойт. Соцсайчта бизди мени издеп атат десе, барба балдарын алып коет деп. Балдарды алып коет дейшти да. Балдарды алып коет дедиңиз да мында, Балдарды алып коет. Сен айга барба, балдарды алып коюшат деди да. Эми бул жакта башчы өзү отурат, айтып атат. Эгерде эне тарабынан бул зордук көрсөтүлгөн болсо, анда алып кой. Алып кой. Алынат балдар. Түшүнүктүү. Биз антча иш алып барабыз да бизде. Эми ал жерде сиз жолдошуңуз менен гана жаңжал болуп атат, ал сиздин балдарыңызды алганга негиз жок эле. Мен аяктан эки жолу мына рабочий менен чыктым, кийин мындай ушундай болоорун билгем, мен кийин журналисттер келди. Ошон үчүн сизге эки жолу чыктым мен өзүм, Ооба, такыр эле болбой качып бизден келиңиз, мына тозуп алабыз деди, маш таксиге отуруңуз, тозуп алайлы десек эле аякта адресин айтпайт, ал жерден, бул жерден. Биякта буга чейин каерде болдуңуз, баягы зордук зомбулук болгон күндө, күйөөңүздөн ур токмок жеген күн десек, Мырзабек эжем күндө болуп турган кеткен мен. Бишкекте иним бар эле, атайын мени жайгаштырганы келди. Азыр жайгаштырат, сиздер тараптан эч неме болбойт деп эле такыр эже менен байланыш болуп атты. Түшүнүктүү. Эми оюн түшүндүңүз, сизден корккон экен. Балдарым алып коюп туура эмес маалымат алыптыр. Эми өзү келди. Анан аз камсыз болгон үй бүлө экени көрүнүп турат деп айтып атасыз. Эгерде өзү арыз менен кайрыла турган болсо, сиздер жактан кандай жардам болот? Биз тараптан үй бүлө көмөк төлөп пулун чегеребиз. Чегерип ал боюнча эки баласына 1200 сомдон чегерип беребиз. Анан балдарын кандай кылабыз дедиңиз? Азыр Келсеңиз бул жакка келе аласыз. Сиз менен тааныш алалы. Атчол Мунарбек, журналист. Сиздин кызматыңыз? Мен үй бүлө жана балдарды коргоо бөлүм башчысы Сагынбай Феринс. Негизинен алганда бүгүнкү күндө жана жетекчи айтып атпайбы? Балдарды алууга негиз жок. Негиз жок. Мен да биринчи соцсетке чыккандан кийин биринчи сүйлөшкөндө экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Ал жерде жана кайталаштын кажети жок. Өздөрү отказ кылып келбей качып дегендей эле мындай коркуу сезим болгон эми өзү айтып атат, бирок биз ошондо деле айтканбыз. Балдарыңызга тиешеси жок маселеңизди. Сиздин маселеңизди укук коргоо органдары 18 жаштан өткөндөн кийинки маселени алар өздөрү карай берет. Биз балдарыңыздын маселесине жардам берели деп бүгүнкү күндө балдарды жайгаштыруу маселесине эч кандай муктаждык жок. Азыр өзүнүн үй бүлөнүн жайгаштыруу маселесин карап чыгабыз. Себеби бүгүнкү күнгө чейин бул киши келбесе биз жайгаштыруу маселесин да карай албай атканбыз да. Азыр бизден коркпой эле биз менен иштешсе, биз колубуздан келишинче эле жардам беребиз. Бал үй бүлөгө көмөк чыгыш керек болсо, анысын карайбыз. Кечээ күндө баягы спонсорлор деле келип атпайбы? Ошол кишилерди дагы пайдаланууга аракет кылабыз. Жана балдардын кийим кечеси, продуктасы, наркотик. Демек сиздер аркылуу көмөк көрсөтүп жардам бересиз сөзсүз түрдө? Обязательно. Себеби мыйзамда каралганда ата энеге карабай туруп баланын мыйзамдуу укуктары корголуш керек. Ал балданын мыйзамдуу укуктарын коргоо процедурасын биз толук жасайбыз да өзүбүз тараптан. Бул кишинин эч кандай бир өзүнө жараша же балдарына карата бир биз маселе көтөрө турган орган эмеспиз да. Биздики негизинен жардам берүү маселеси. Түшүнүктүү. Биз мындай ар бир саатынан бери звонок кылып бул эже эмне деп жооп берген полный жазып турганбыз. Далил катары. Далил катарычы. Экисинде саат 9:da, 1:de баардыгын звонок кылып 2 сааттан өзүм чыгам деп жок болду. Ушундай бүт жазып турганбыз да. Байланыш бул эже менчи мына барам анан 2 сааттан байланыш кыла. Мага кереги жок. Мен өзүм квартирага жайгашып атам деп баардыгын айтып аткан биздин жерге жазып дайылдар сааттарынан бери азыр телефонун көтөрсөң эле ошо чыгат. Түшүнүктүү. Эми Замир эже жагдай түшүндүңүз да. Бул иштер сизге жардам беребиз дейт. Эч кандай коркуунун кереги жок. Балдарыңыз өзүндө калат. Мына өзү башчысы айтып атат бул жерде. Биринчи кадамды дагы бир жолу айтып коюңуздар. Замир эже менен кандай иш алып барасыздар? Азыр эмне кылыш керек? Азыр бүгүнкү күндө документтер жаныңызда. Балдардын көлүктөрү, өзүңүздүн паспортуңуз болуп. Ошону алып келсеңиз, азыр үй бүлөгө көмөктү карайбыз да биринчи кезекте. Анан жок, я имею в виду сразу иш баштайбыз десек кечирим. Анан үй бүлөгө көмөк
ал параллельно кетсе мен өзүм жайгаштыруу маселесин көтөрөбүз да. Себеби кайсы айыл өкмөттүн территориясында катталган болсо ошол айыл өкмөткө азыр кат жолдойбуз. Себеби социалдык маселени чечүү айыл өкмөттүн милдетине кирет. Өзүн калкты камсыз кылуу маселеси. Ошол жагын көтөрөбүз. Андан сырткары ал жакта болбосо башка айыл өкмөттөрдүн территорияларын карап чыгабыз. Эми бул резонансный иш да. Муну на месте чечип сразу неме кылабыз. Ошол күндөрү эле келип жардам бермекпиз да. Мына уже почти 12 күн убакыт өтүп аткан болсо, 12 күнүн ичинде кандайдыр бир коркуу сезимдин артынан эле качып жүрөт да. Так бул жана айыл өкмөттөргө кат жөнөтөбүз деп атпайсыздарбы? Бул кат жөнөткөндөн канча убакыт өткөрүлөт? Аларда реакция автоматический болот. Бат эле. Себеби биз кат жөнөтүп коюп эле карап атабыз. Анткени биз аябай таң калдык. Бул жакта укук коргоо органдары тарабынан да аябай кеч реакция болуп атып, анан айыл өкмөттөр андан да кеч болот деп ойлонуп атабыз да. Биз укук коргоо органдары тергөөчү кыз биякка Сүйлөштүңүздөр беле алар? Сүйлөсөк өзү качып кетти, келбей атат, менин телефонумду албай атат дегенде ким эле кыздын аты? Гүлзада. Гүлзада жок, ошол күндөр баягы мен байланышкан күндөр барбай аткан кездер туурабы? Мен ошо биринчи чакырган жок да булар. Биз чакырган жок. Сиздин байланыш номериңизди ошол кыздан алдык. Биз издедик сиздичи. Издеп ошол кыздан алып сүйлөштүк. Сиз ошондон бери ошол качып келбей атпадыңызбы? Азыр жайгаштыруу маселесин бардыгын биз тараптан кандай социалдык жардам керек болсо, мыйзам чегинде иш алып барабыз. Түшүнүктүү. Түшүнүктүү анда. Сиздерге чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик болсун. Демек, сиз документтерди даярдап өзүнчө келсе, сөзсүз түрдө жардам бересиздер. Жардам беребиз. Жардам беребиз. Түшүнүктүү. Башынан бери жардам беребиз. Чакчак берип бериңиздер. Все, түшүнүктүү. Чоң рахмат. Сөзсүз түрдө келет сиздерге кайрылат. Документтерди даярдап. Чоң рахмат. Алло, саламатсызбы? Өзүңүздөр кандайсыздар? Жакшы, рахмат, шүгүр, өзүңүздөр. Балдарыңыз жакшыбы? Азыркы учурда кандай иштер болуп атат? Жолдошуңуз кармалдыбы? Азыр өткөндө кармалды деген бойдон ошол ойдон кабарым жок. Өткөндө бир тергөөчү болду дедим го. Ошол ойдон да. Бизге дагы ошол кармалды деп айткан тергөөчүлөр уланып, анан соцзащитадан дагы сизге жардам берилдиби? Бардыңызбы? Соцзащитага бардым, ооба. Мага эле эч кандай эме болду экен. Бүгүн эл башы көчүп атат да, мен ана МОКкочу. Азыр МОКко көчүп барам бүгүн. Ошол жактан квартира карап бердиби? Мен өзүм квартира таптым, айына 2000ден майли 2000ден коеюн деп мен өзүм сүйлөштүм да. Азыр барганда деле тартып жөнөттүм го квартираны. Жолдошуңуз боюнча такыр маалымат жок азыр, э? Кармалды деп айткан, ошондон бери айта элек. Маалымат жок, кече ошо кызы чалган экен десеңиз. Кимдин кызы? Ошо жолдошумдун мурунку биринчи айылынан кызы, ноокаттагы кызы чалыптыр эле. Эми атам камалыптыр го дейт, анан билбейм дедим. Мен да ошентип уктум десем, энем айтты, камалыптыр. 70 миң алып берсе тосмар жазып берет экен. Эртең сыргактар 70 миң алып барат, тосмар жазып берет деп айтканмыш. Кече ошентип айтып атпайбы? Эртең биринчи күнү алып барсак тосмар жазып берем дептир, 70 миң алып барсак деп. Андай өткөндө мен больницага ушунча акчам кетти деп койдум эле, ошону ошентип чыгарып алышыптыр да, караң. Түшүнүктүү. Тосмарыңыз ким жазат экен? Мага 70 миң акча беришет экен, мен тосма арыз жазып беретмишмин. Не дедиңиз анан? Өздөрүнчө чыгарып алыптыр. Каякта дедим, мен каякта мен тосма арыз жазып берем дедим. Түшүнүктүү. Макул, анда сиз менен байланыштырабыз. Кабарда болуп туруңуз. Рахмат. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Бишкекке келгенибизге 2 күн болуп калды. 2 күндөн кийин азыркы учурда чалып абалды көрдүңүздөр. Бизге дагы ал киши кармалды деп маалымат беришкен укук коргоо органдары. Анан азыр сиздердин өзүңүзчө ошол тартып жүргөнүбүздө бизге албай койгон телефонубузду басма сөз кызматы укук коргоо органы тарабынан азыр дагы кайра чалып көрүп өздөрүнө байланышка эч эле чыга албай койдук. Сиздерге ачык айкын сүйлөшүүнү көрсөтөлү десек, бир да телефонду албайт же башка кылбайт, ошондой маселе. Эми бул берүүсүздү көргөндөн кийин дагы
балким укук органдары тарабынан дагы баа берилип, балким өз көзөмөлүнө алып бул ишти улантышат. Азыркы учурда болгон жагдай ушундай. Мына гудок кетип атат. Бирок эмнегедир биздин телефонубузду такыр алдыра албай койдук. Басма сөз кызматынын бул кандай жоопкерчилик адам билбейм. Жана видеодо айткандай Вызываемый абонент не отвечает. ушинтип алардан эч эле маалымат ала албай койдук. Бирөөсүнө барсаң башка жагына шылтайт, ал жака барсаң басма сөз кызматына маалымат алга дейт. Анан камера өчүргөндөн кийин биздин ушундай болуп атат, биз өзүбүз көзөмөлгө алабыз, сарсанаа болбогула, бул резонанс иш болуп кетти, бул аялдын укугун коргоп беребиз деп айтып берди. Азыркы учурда ал киши карамалган. Анан социалдык коргоо кызматкерлери дагы өзүңүздөр көргөндөй бул кишиге жардам беребиз, бүт жагынан камсыздап колубуздан келишинче жардам беребиз деп айтты. Эми биздин максат эмне? Аял кишилерди зордук зомбулуктан алдын алуу жана ошондой эле качан ушул айымдар өлгөндөн кийин резонанс кылбай, ушул алдын алып укук коргоо кызматкерлери менен бирге иш алып барайлы десек, ушундай же маалымат беришпейт. Ушундай биздин кызматкерлер. Эми баарыңыздарга терең ачылып беребиз. Бул жакта ким салым кошкон болсо, үй бүлөлүк бакыт каалайбыз. Эч ким зордук зомбулук болбосун ар бир үй бүлөдө. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Сиздер менен мен Мунарбек Имаров. Чек долбооруна катталганды унутпаңыздар.